отоо чөптөргө колдонуучу гербицидтерди кандай колдонуу керек, кандай учурда себиш керек. Пилот деп турат бизде. Чөп чыгарбай, 1 жылдык 2 жылдыктарды чыгарбай кармап турат. Степ деген дарыбыз бар. Баасы кымбатыраак айланат. Бирок кийинки жылы бөлөк культура себебиз. Бул имизамокс. Мунун жакшы жери чыгылек чөптү дагы, чыккан чөптү дагы өлтүрөт. Бизде базель деп турат. Мисалы башка жерде базагран. Фасолдун үстүндөгү чөптөрдү 3 см, 4 см болгонго чейин чачып калсаңыздар чөп өлөт. Эң жакшысы мына бул эки дары. Урматтуу дыйкандар, бүгүн мен сиздерге фасолду эккенде отоо чөптөргө колдонуучу гербицидтерди кандай колдонуу керек, мына ошол тууралуу сиздерге айтып берем. Жана алар кайсыл учурга чейин иштейт, кандай учурда себиш керек. Мына ушулардын баары сиздерге төкпөй шашпай айтып берем. Бизде мисалы башка жерде мына пивот деп турат, эмеден пилот деп турат бизде. Башка жерде пивот. Бардыгынын таасирдүү заты могу жерде имизотапир деп турат. Имизотапир 100 мг деп турат. Бул дарыны кээ бирлерге айтасыздар. Мунун дарысы жакшы иштейт экен, бул дары жаман иштейт экен дейсиздер. Бирок дарылардын баарынын таасирдүү заты бирдей эле. Имизотапир. Башка гербицидтер кошулбайт. Башкалар уже башка баа. Жана башка литражда кетет. Мунун жумушу топуракка себилүүчү гербицид. Төө бурчак чыкканга чейин чөп чыгарбай, 1 жылдык 2 жылдыктарды чыгарбай кармап турат. Көп жылдыктарга күчү жетпейт. Кайсы чөптөрдү өлтүрөт десеңиздер, кош кулактуу 1 жылдык 2 жылдык чекеми жана башка окшогон кош кулактуу болуп чыккандарды, андан тышкары 1 кулактуу болуп чыккандагы алабата-салабаталарды чыгарбай кармап турат. Жики чөптү. Бирок эзиңиздерде болсун, төө бурчак чыкканга чейин, фасоль чыкканга чейин гана кармап берет. Фасоль чыккандан кийин мунун күчү кетет дагы, бирок зыяндуу заты жерде кала берет. Мунун төө бурчактын, фасолдун бирок кийинки жылкыга бөлөк культура айдаганга болбойт. Себеп дегенде мунун зыяндуу заты 18 айга чейин кала берет. Бул сиздерге пилот, обычный пивот деп айтсаңыздар болот. Мунун таасирдүү заты пилотто дагы жана башка жерде кандай атта турса дагы таасирдүү заты бирдей эле болот. Дарыны тандабаңыздар. Болгон 1 гектарга бул 1 литр чачылат. Ашык чачпаңыздар. Кээ бирлер айтат 2 литр чачып атабыз, 1,5 литр чачып атабыз дейт. Сиздер жөн эле акчаны коротконуңуздар. Андан көрө мага келиңиздер консультацияга. Мен сиздерге туура кеңеш берип туруп, мына ушул эле дарыны сиздерге берем. Бирок 1 литрден или 800 граммдан ашырбайт. Андан кийин мисалы бул жерде степ деген дарыбыз бар. Бул дары таасирдүү заты пентаметалин. Бирок 1 гектарга 5 литр чачылат. Мунун артыкчылыгы кандай культура тиксеңиздер да кийинки жылы жерде зыяндуу зат калбайт, сууга, абага жуулуп кетет бул. Муну бир эле фасолго эмес, төө бурчакка эмес, картошкада, жашылча жемиш, помидор, бадыраң тиккенде да колдонулат бул. Бардык отоо чөптөргө колдонулат. Бирок буга пилотко артык айырмачылыгында бул 1 литр кетсе, бул 5 литр себилет. Баасы кымбатыраак айланат. Бирок кийинки жылы бөлөк культура себилесиздер. Бу дагы топуракка себилет, чыгып келаткан чөптү булут сыяктуу эле чөптү кармап берет. Андан кийинкиси мына бул имизамокс. Аты дагы имизамокс, таасирдүү заты да имизамокс. Бул дарынын эң жакшы жери мына ушуга окшой эле имизотапир болсо, бу да имизамокс. Бунун таасири жумшак болот дагы, бул жылап 18 ай эмес, бул 9 ай гана жерде жатат. Бирок ошол убакка чейин бул төө бурчак чыкканга дагы чыгылектерде чачсаңыздар болот. Мунун жакшы жери бул чыгылек чөптү дагы, чыккан чөптү дагы өлтүрөт. Кош жалбырактуу болуп, жаңы чыгып, чөп кандай мындай гербицид, үчөөнүн гербицид кандай болсо дагы, буларды 3 см чөптүн бийиктиги, 3 см сиздер момунчага чейин күтпөшүңүздөр керек. 3 см бийиктикке чейин чөп өлтүрсөңүздөр, бунун жакшы артыкчылыгы дагы 1 айга бул чөп чыгарбай карап берет. Суу канчалык суу болгон сайын мунун күчү таасири бере берет.
Бул бир гана чыккандан кийин мисалы немелерди кош жалбырактууларды эле эмес жанагындай. Бул жики чөптөрдү дагы кармап берет. Чырмоокту кармап берет. Мына ошон үчүн мына ушул дарылар колдонулат. Мунун таасирдүү заты имизамокс. Бизге кайрылсаңыздар, бизде будан тышкары башка дагы аттар менен келет. Парадокс деп келет. Бизде тилекке каршы идиши калбаптыр, бирок келген учурда аны да тартып көрсөтөбүз. Адан кийин мына могул бизде базель деп турат. Мисалы башка жерде базагран, же болбосо базагран плюс деп турат. Бизде базель деген ат менен турат. Мунун ичинде бентазон бар, таасирдүү заты. Анан эмципа бар. Бул дары төбүрчак чыкса, чыкпаса дагы төбүрчак менен фасолдун үстүндөгү чөптөрдү 3 см, 4 см болгонго чейин, ушунчалык бийиктикке келген чейин чачып калсаңыздар, 1 гектарга 2 литр чачасыздар. Чөп канчалык көйгөн сайын сууда көбөйөт, чачуучу. Андан тышкары дарынын дагы 3 литрге көбөйтүш керек болуп калат. Ал учурда чөп өлөт, бир аз төбүрчакты заторможение кылат, токтотуп коет. Ошон үчүн чөптүн кичинекей кезинде чөп фасоль чыкса да, чыкпаса дагы, чөп чыгып калдыбы 3 см монда бийиктикке чачыңыздар 2 литр. Бул өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөргө эконом болот. Мунун биздиге келсеңиздер, биз кандай кылып чачыш керек? Суунун pH кандай болот? Буларга биз муну менен биргеликте прилипательдерди кошуп беребиз, батыл өлтүрөт. Ошон үчүн эртерээк чачканга аракет кылыңыздар. Бул жөнүндө сиздерге айтып кеттик. Ал эми эң жакшысы мына эки дары. Бул бир сугаргандан сиздердин талааңыздарда же болбосо нымдуулук көп боло турган болсо жерде ажырык, жики чөп, ичке жалбырактуу чөптөрдүн түр-түрлөрү чыгат. Сас чөп деп коесуздар сиздер. Мына ошонун могул жерде бизде клетадин деп зелектор.com деп коет. Бизде клетадин таасирдүү заты. Бул дары ажырыктарды жана көп жылдык чөптөрдү өлтүрүүгө касиети бар дары бул. Ал эми бул дары болсо, мисалы галаксифоб этил таасирдүү заты. Бул жики чөптөрдү, ажырыктарды өлтүрөт. Эгер сиздин жериңизде эң башкысы ажырык көп боло турган болсо, мына эки дары бир чачылат, жики чөп бар болсо, будан өзү эле чачылат. Эгер экөө тең бар болсо, анда муну экөөнү кошуп чачасыздар, 1 гектарга 2 литр чачылат. Муну таасирдүү учуру чачасыздар, 1 жумадан кийин сугара берсеңиздер болот. Нымдуу жерде болсо батыш дейт, кургак жерде болсо бир жумадан кийин сугарып жиберсеңиздер, нымдуулуктун негизинде ичке жалбырактуу эмелер, отоо чөптөр бүт түгөлөт. Ошон менен 1 сезонго чөптөн кутуласыздар. Ал эми бул дарылардын баардыгы булардын өзүнүн срок ожиданиясы бар. Срок ожидания бул өлтүрүүчү. Ар бир дары, мисалы бул эки дарыны айтып кетсек, бул сиздерге чыкканга чейин кармап берсе, 18-20 күн. Пивот, андан тышкары дагы ошол пивоттор чачсаңыздар, 18 күн гана кармап берет чөптү. Ойлоңуздар, пивотту бир чачып коюп эле, мен чөптөн кутулам деп. Жок, булар чыкканга чейин чөптү кармап берет пивоттор. Мына пивот деген да бизде пивот эле. Болгону бул бизде азыр жаңы быйыл чыгып, мынакей былтырдан бери ушуну колдонуп жатабыз. Бирок чыкканга чейин бир чөп чыгарган жок. Ал эми булардан дагы, мыналардын дагы, мисалы мунун таасирдүү заты 1 айдан ашык колдо турса, булардыкы 18-20 күн. Мунуку артыкчылыгы ушуда 1 ай турат. Ал эми базель болсо, мисалы базагран, мына баарынын аты бөлөк, ар бир фирмада айтып атпаймынбы, таасирдүү заты бирдей эле, аттарынан гана айырма бар. Бу дагы ашып кетсе 18-20 күн сиздерге кармап берет чөптү. Андан кийин уже кайта чыгат. Бул төбүрчакты өстүрүүдө эң башкысын көлөкө түшүрүш керек арасына. Көлөкө түшкөнгө чейин ушул гербицидтерди колдоносуздар. Бизге эгер келип ушул дарыларга кызыгып келе турган болсоңуздар, биз сиздерге бүттүгүн шашпай ушул жерден кеңешти берип, канча чачылыш керек, сиздердин дагы чөнтөгүңүздөргө күч келбегендей кылып, сиздерге кандай каалаган дарыңыздарды сунуштап бере алабыз. Эми сиздерге бүт дарыларды айтып бердик. Тандоо сиздерден. Саламатта болуңуздар.